Мындан ары айрым калктык тейлөө борборлорунун иш күнү 1 саатка эрте башталышы мүмкүн. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Залкарбек Карыбеков билдирди. Учурда жалпы жарандык паспорттун жаңы үлгүлөрү берилип жаткандыктан кайрылуулар көп болууда. Кезек күткөндөрдүн көптүгүнөн улам калктык тейлөөнүн сапатына байланыштуу социалдык тармактарда ар кандай маалыматтар тарап, мекеме жетекчиси борборлордун бирине баш багып абал менен таанышкан. Эртең мененки саат 9да эле кеңсеге топтолгон адамдар көп болгондуктан ишти адаттагыдан эрте баштоо каралып жатат. Көйгөйлөрдүн бири бул эртең менен саат 9да цон ачылганына байланыштуу кире бериште адамдар чогулуп күтүп калат экен. Ошого байланыштуу бүгүн буюрса графикти алмаштырабыз. Саат 8ден иштей баштата турган болот. Чтобы жарандар уже эшикти 9га чейин күтпөй 8ден кирип уже цондун бардык кызматтарын ала ала тургандай болот. Ошол эле учурда жана жарандар жана информ бюродан талон алууга аябай очередь көп болуп калат экен эртең менен. Эси биз 8ден иштеп баштасак, ошондо жарандар мен ойлойм мындай көп болбойт. Анан өзүңөр күбө болгондой уже ресепшнда адам аз эле калды, 4-5 киши, калгандары очередтин күтүп, кызматын алып, баардыгы иштеп жатат.